Ырыс алды ынтымақ. Илгери bir акылман карыянын 9 улу болуптур. Бирок балдары атасынын айтканын акылын укпай, ар кимиси өз бетинче жүрүп, чоңу кичинесин сабап, кичинеси чоңуна акырая карап, биримдиги жок 9 бир тууганды бөлөк кишилер да уруп кетишчү экен. Бир күнү атасы балдарынын кылыгын ойлонуп, терең ойго түшөт, кайгырат. Эч айла болбогон соң карыя тоого барып, үйүнө чоң тутам тоболгунун жыгачын көтөрүп келет. Анын балдарын баарын чогултуп алып, "Кана балдарым, күчүңөрдү сынап көрөйүн. Мына бу тоболгунун ушу тобу менен сындырып көргүлөчү" деп байланган тутамды карматты. 9 улдун ар бири кезектешип күч сынашты. Бууланган тоболгону эч кимиси сындыра албай, акыры шалдайып отуруп калышты. Карыя тоболгонун боосун чечип, "Эми бирден сындырып көргүлө" деди. Балдары бирден тоболгону ошол замат эле чарт-чурт сындырып салышты. Алар сындырганына мактанышып, жыргап калышты. Ошол жерде "сен мен" деп айтыша кетип жатышты. Күчтүүлөрү күчү жогун жыга коюп, кыр көрсөтүп турушту. Эми абышка балдарын отургузуп алып, нускалуу сөз баштады. "Мен силердин келечегиңерди ойлоп капа болом. Душманыңар көп. Эгер ыркыңар жок болсо, душман деген силерди жанагы жалгыз тоболгудай чарт-чурт сындырып коюп кете беришет. Ал эми бооланган тоболгудай бирдиктүү болсоңор, сындырмак түгүл, силерди эч ким майтара да албайт. Мына, аны көрдүңөр го. Турмуш деле ушундай. Силер канчалык бирдиктүү болсоңор, ошончолук зоболоңор көтөрүлөт. Ынтымак бар жерде ырыс токтойт. Менин айтаарым ушул, балдарым. Эсиңер болсо, айтканымды угуп калгыла" деп карыя сөзүн бүтүрөт. Көп узабай карыя кайтыш болот. Балдары атасынын айткандарын эстеп, акылга келип, бирдиктүү оокат кылышып, катташкан душманын жеңип, артык дүйнөсү болсо да бейбечарага берип, ынтымактуу турмуш өткөрүшүптүр. Ошентип, ырыс алды ынтымак деген сөз ошондон калган дешет.